Ассаламу алейкум туугандар. Бактабыз малина боюнча сүйлөшөбүз. Бир талаштуу маселе бар. Малинаны биринчи жылы тиккенде отош керекпи же чабыш керекпи деген. Былтыркы жылы тигилген малина. Быйыл астынан мыныкы чыгып атат. Биринчи жылы эгер отоо чөп басса чаба турган болсоңуз, демек тамыры жаңы. Али жерге отура элек. Жерде аба бар. Отура элек көчөт чапкандан кийин кайра шамалдайт дагы тамыры. Потеря көп болот, жоготуу көп болот, көп бөлүгү кургап калат. Былтыркы жыл бул малинаны чапкан эмеспиз. Жөн гана отолгон, кийин чөп басты. Азыр экинчи жылы гана мына ушул фреза менен чабып атабыз. Малинанын мыныкы өскөн жаңы көчөтү бир 10-15 сантиметр болуп калган. Эгер былтыры биз чапканыбызда, демек мына тамырлардагы өлүп калышы мүмкүн эле. Потеря көп болушу мүмкүн эле. Былтыры кичине суудан кыйналган, бою кичине кыскараак. Быйыл буларды кыркып алып салабыз. Мыналарды тек коебуз. Булар күзүндө буюрса бизге малина берет. Бул малинанын аралыгы стандартка жараша чабылышы керек. Эгер жакын тигилген болсо, аралык жолу, демек фрезанын кичинесин иштетиш керек, тамырдан кичине алысыраак. Эгер стандарт 1.30-дан 1.40-ка чейин болсо, демек анда мына ушундай фреза менен чапса болот. Мына ушул фрезаны иштетип келатам. Иштеткениме бир 5 жылдай болуп калды. 3 тиш, аралыгы 80 сантиметр. Бул малинанын аралыгы 1.30 коюлган. Демек эки жанынан көрүп атасыздар, 50 сантиметр калып келатат. Мына ушундай стандарт эске алыш керек. Бактын ичин ушундай техника менен гана иштетиш керек. Кол менен, кетмен менен бул сиздердин көп убактыңыздарды алат, көп энергияңыздарды алат. Азыр буюрса чабабыз. Жүргүзүп алам. Көнүсү мынакы жуктарда чыгыптыр. Картошка жугу, коңуздар чыгыптыр. Туугандар, мына ушул ортолук аралык калды. Мына ушул жер айдалбайт. Ушул жерде арасындагы мындай отоо чөптөрдү кол менен алып койсо болду. Кантип карап атасыңар, кантип багып атасыңар дей турган болсоңуздар, биринчи жылы эчтеке берген эмеспиз. Июнь айында гана азыраак гана мочавина салынган. Экинчи жылы ар бир көчөткө 50 граммдан амофос берилген. Ошондой эле 30 граммдан карбамид берилген. Кык бердик, астында мына толук кык. Күйгөнбү десеңиздер, күйгөн эмес, свежий. Күзүндө короодон топтоп келип эле салып койгонбуз күзүндө. Күйгүзбөйт, жукараак салабыз, кызыбаш керек, кык. Чаап бүтүп, арыгын алабыз дагы суу беребиз. Кумурскалар да чыгып алыптыр уже. Пермакультура арасында эмне тиксе болот? Малинаны тиккенден кийин арасында бир жөөктөн картошка, помидор же болбосо пияз, сабиз бардыгын тиксеңиздер жакшы болот. Ошого салынган азыктан, ошого берилген суудан малина дагы көктөп турат. Кичине болсо дагы арасынан пайда көрүп турса болот. Туугандар, жаңылык катары айтып кетейин, экинчи, үчүнчү партиясы да келатат. Четтен коммерчий сорттогу көчөттөрдү алып келатабыз. Маравилла деген сорт келген. Пшехиба, Полька Палана деген сорттор келген. Өзүм тигип атам. Азыраак акчасы бар. Баягы заказ бергендер ушул көчөттөрүңүздөрдү алып алыңыздар. Көчөттөр ошто. Менин WhatsApp номерим билесиздер. 0779 менен 001283. Бу жерде чаап бүтүп азыр. Арасына быйыл дагы картошка тигейин деп атам. Былтыр картошка тиккем арасына. Көчөт дагы тиккенмин.
Быйыл бир канча сортторду да кошумча тиктим. Полкарлык ММ 106да тамырда. Бул Суперчиф деген алма. Джерамен, Суперчиф, Скарлет Спор. Бир канча сортторду Түркиян көчөттөрүн тиктик. Туугандар, малина көчөт алам десеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Азыраак көчөт бар ашыкчасы менен. Ошол ашыкчасын элге уруктук көчөт катары берип жатам.